Саламатсыздарбы, сүйүктүү биздин телекөрүүчүлөр. Улуттук телерадио бир корпорациясы жана музыка телеканалында Муз Лайф программасы 2 күндүк тыныгый салуудан кийин кайрадан сиздер менен жумабыздын эң алгачкы иш күнүндө сиздер менен жол эфир аркылуу көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Ар бириңиздерге экран аркылуу жылуу саламдайбыз. Ал эми ардактуу сүйүктүү биздин телекөрүүчүлөр, ар бириңиздерди биздин экраныбызга жакыныраак чакырабыз. Себеби дегенде Арген Ирисбек эфирге уулуңуздарды көптөн бери экран аркылуу көрүлексиздер. Өзүңүздөр байкагандай эле балаңыздар толуп алды. Себеби дегенде үйлөнгөн. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер үчүн мен албетте жакшы бир жаңылыктар менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Себеби дегенде биздин студиябызга келген конокторубуз студиянын аркасында күтүп турган учуру. Аны эмес убакытты көпкө созбостон мен сахнабыздын төрүнө музыка телеканалыбыздын Муз Лайф программасындагы келген эң алгачкы коногубуз менен чакырууга уруксат берсеңиздер, сиздердин албетте дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен сахнада Музыка сыйлыгы 2025 номинациясында жылдын мыкты дебюту номинациясынын жеңүүчүсү, демек бул сөздү уккандан кийин эле биздин конокто ким экенин билсеңиздер керек. Сахнада Нурия, кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшыбы? Манайыңыз жакшыбы? Бүгүн мен толкундап турам, мени көрүп сиз да толкундап турдуңуз, жакшы. Буюрса урматтуу телекөрүүчүлөр, келген коногубузду көрдүңүздөр. Биздин манайыбыз буюрса өтө сонун. Бул манайды биз экран аркылуу сиздерге берүүгө аракет кылабыз. Ага чейин уруксат болсо, сахнабызга Нури келгенден кийин бир жагымдуу чыгарма менен баштасак кандай дейсиз? Даярсызбы? Ооба, даярмын. Кеттик, анда бир чыгарма систем болсун. Андан кийин кайрадан жолугабыз. Кол чабуулар болсун, азаматсыз. Нурия, келиңиз бул жака чакыралы биздин орундактарга. Урматтуу сүйүктүү биздин телекөрүүчүлөр, ар бириңиздерди экранга дагы бир жолу жакыныраак чакыралы. Өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүн биздин Муз Лайф программабызда келген коногубузду көрдүңүздөр, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чачтары кара, көздөрү тоголок, алыстан эле көрүнөт дегендей. Кош келдиңиз дагы бир жолу. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Мен биринчи суроону кийип турган кийимиңизден баштагым келип атат. Айым кызыл цветке аябай жакын окшойсуз. Ооба. Жаккан цветтерден кайсы цветтер сизге жагат? Көбүнчө. Негизи кызылдан башка дейинчи. Ушул жылга чейин кара ак эле кийинчимин, жаган. Кара ак түстө. Анан ушул жылы
кызыл түстөрдөн кошкондон кийин өзүмө аябай жакты. Мындай өзгөчө көрүнөт экен, особенно сахнадан. Ошондон кийин Кызыл кийгенде ош бетер ашылып кеттим Ооба. дейсиз, Жакшы, эң сонун. Андан кийинки сурооңузга турган болсок, жаңы эле сиз аткарган чыгарма тууралуу мен сүйлөшкүм келип атат. Нарындан күткөн салам кат. Күттүңүзбү катыңызды, келдиби? күттүм. Келди. Келдиби? Көп эле каттар келип жатат. Мен ошол каттарды мындай орусча айтканда секрет болбосо бир четин чыгарып айта кетсеңиз, кандай каттар келип атат? Бир аз кандай. аз болсо, себеби дегенде азыр көрүп турган телекөрүүчүлөрдүн аркасында мырзалар дагы анча мынчалар сизге көз салып жүргөндөрү дагы бар. Ушул Нурайым ай деп бир четин чыгарып көрбөйсүзбү? Көп каттар келип атат, жеке каттар да келип атат, гүлдөр дагы келип атат. Нарындын жигиттеринен атынан деп. Ойбай. Ошо. Бир гана жеке нарын жигиттерден келип атабы же башка областтардан да келип атабы? Ошо башка областтар жазып жатышат. Бизге да чыгар, анан биз сага Жиберебиз жиберебиз деп. Эң сонун. Жана ошондой эле мен эмеден баштагым келип атат. Хайп. Акыркы күндөрдө жарап аткан хайп тууралуу сөз кылбасак болбойт, себеби дегенде күтүп атат элдин баары. Бул чын элеби же чын эмеспи? Мен соц тармактардан кирип, Instagram баракчалардан астында комментарийлерди окусам, бактылуулук тилегендер аябай көп экен. Мына мен дагы тилеп жазайын дедим, бирок чынбы, чын эмеспи дегенде тактыкта калышым керек болуп атат, Кандай дейсиз? Негизи ушу көбү хайп дептир, бирок бул негизинде хайп эмес. Бул чындык эле. Анткени биз көп киши ойлоптур, чын эле үйлөнүп жатат деп, күйөөгө тийип жатат окшойт деп. Негизинде биздин ырыбыз жана клипибиздин мааниси ушу свадьба тууралуу болчу да. Ошондуктан биз ошол клиптин ичинде үйлөнүү образдарын жараттык да. Анан ошолорду акырындап чыгарып баштадык. Негизи ар бир ырдын продвижениясы болот да, промо деген нерселер болот. Ушул ырга да ушундай промо деп ойго келди, анан ушинтип чыгарып баштадык акырындап. Бирок көбү башкача түшүнүп алыптыр. Башкача сиздер башкача жиберип атсаңыздар башкача түшүндү да. Жакшы. Биржан Байбол менен демек сиздер дуэт жаңы бир чыгармаларды жараттык. Чыгарманын аты? Жүрөгүм сени тандагандын. Бүгүн как раз саат 7-де чыкты. Соц тармактарга көрүп коюңуздар. YouTube баракчаларга баары жерге чыгышты. Бул сунуш кимден келди көңүлүңүзгө? Бизден, биз тараптан, биздин командабыз бар, Production деген. Анан биз бир жанга сунуштадык. Ушундай бар, кандай көрөсүң деп, ал дароо эле макулдугун берип жараттык. Иштеп баштадык сразу эле. Бул жерден дагы бир суроо пайда болуп атат. Эмне себептен Биржан Байболду тандадыңыздар? Же азыркы эми көрүнүктүү башка бирөөгө сунуш деле болсо болот эле, бирок эмнегедир именно ушул Биржан Байболго туш болду деген суроо туулуп атат. Ушу негизи көптөн бери байкап жүрөм. Биржанды жаш ырчылардан ушу топтун башында ушу ырчы деп ойлойм. Анан сразу эле дароо эле ушул Биржан оюбузга келген да. Биржан да сиздин оюңузга келдиби же команданын оюна келди? Команданын оюна келди. Жакшы, эң сонун. Жакшы. Анан номинация боюнча мен сүйлөшкүм келип атат. 2025-жылдын музыка сыйлыгында жылдын мыкты дебюту номинациясын жеңип алдыңыз. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Анан ошол номинацияны алгандан кийин да өзгөрүүлөр болдубу? Албетте. Билиндиби, сезилдиби дегендей? Аябай эле сезилди. Негизи күткөн эмесмин, жеңип кетем деп. Анткени атаандаштарым аябай күчтүү болчу, аябай күчтүү. Мындай утканда эле башкача сезим болдум. Негедир мындай. Бирок жылдын башында өзүмө бир ушундай максат коюп койгом да. Мына чыгармачылыкка кирдим. Эми ушул жылдын бир кандай бир үзүрүн көргөзгөн бир номинацияга илинип калсам экен депчи. Номинацияга эле утуш эмес болчу менин максатым. Илинип калсам деп ойлогом. Анан жеңип кеттим, ошол мындай аябай чоң жүрөк дүкүлдөп цель да аткарылды да. Башкы максаттардын бири. Максаттардын бири аткарылды. Жакшы. 2025-жылы бир максаттардын аткарыптыр, бир максатыңыз. Анан 2026-жылы мүмкүн планыңыз да бар, мүмкүн оюңуз да бар, жөн гана жылдын мыкты ырчы айымы деген номинацияны алайын деген ойдор же пландар барбы? Албетте, буюрса, ошо командабыз менен азыр иштеп жатабыз. Аракет кылабыз ушул жылдын
так, кандай номинация бар? Хитер деген бар. Хитер деген ооба. 2026 жылдын хитерине илинип калсам экен, или мыкты айым деген номинация бар экен, тоже ошого аракет кылам. Эми Биржан экөөбүздүн ырыбызда мыкты дуэт болушу мүмкүн, Жакшы. Азыр сиз экөөбүз чыгармачылык тууралуу сүйлөшүп атсак, бизде режиссерлор мага суроо берип атат, урмат. Мындай суроо үй бүлөлүк тууралуу дагы бир аз бурула кетпесек болбойт го дейм, себеби сиздин өзүңүздүн сүйлөө манераңыздагы, кылыктарыңыздагы мындай көрүнүп турат го, сону мындай кичинекей кыздар го, тыпылдаганыңыздар. Үй бүлөңүз тууралуу айта кетсеңиз бир аз болсо дагы. 3 бир тууганмын, улуусумун. Баары кичүүсү деп ойлошот, бирок улуусумун. Ошо, мага ата энем менен мамилебиз аябай жакын. Мындай дагы эле кичинекей кыздай болуп жүргөнүм ошо ата энем себеп да. Даже 3 бир туугансыз. Канча кыз? Бир кыз, эки бала. Сиз канчанчысы болуп калдыңыз ошондо? Биринчи улуусумун. Эң улуусу сиз болуп калдыңыз. Тескерисинче үйдө негизи кичүүсү эрке болот дечи эле. Сиз улуусу болуп эркек окшойсуз, Ооба. Жалгыз кызым ошого себептен дагы. Инилериз канчада болуп калат ошондо? Жаштары? Так. Сиз 22-де, ортосунчу 22-де, кичүүсү 20-га чыкты. 20-га чыкты. Демек бизге эле бурак болуп калган экен, чоңоюп калган экен, бой жигит, эр жигит. Жакшы. Анан албетте дагы биз суроолорубуздан арасынан узата турган болсок, чыгармалардан кандай чыгармалар алдыңкы убакыттарда бизди дагы күтүп турат? Биржан Байбол менен макул эми өз тематикасында дагы бир сонун чыгарма даярдап атыптырсыз. Мүмкүн жеке чыгармалардан дагы өзүңүз? Жеке чыгармам да уже даяр болуп калды. Даяр болуп калды. Аркалар менен чыгат, Ооба. Негизи ушу командабыз менен ушундай система менен иштеген болдук, анткени вот бир ай сайын, 1,5 ай сайын жаңыр чыгарып турабыз. Бир ай сайын, 1,5 ай сайын тынымсыз. Ооба. Баракелде. Демек ошондо бир жылда канча чыгарып калып атасыз ошондо? 2025-те 8 чыгардым. 8 чыгардыңыз. 26-га канча берүү пландап атасыз ошондо? 12. 12. Баракелде. Буюрса. Анда сиз мындай темпене кете турган болсоңуз, сөзсүз түрдө жылдын мыкты айымын жөн эле аласыз, же болбосо жылдын мыкты хит ырын алып коюшуңуз дагы толук ыктымал бул жерде. Сонун. Анан биз эфирибиз башталгандан баштап эле сиз оозуңуздан баягы команда деген сөздү түшүрбөйт экенсиз. Командаңыз жөнүндө айтып берсичи. Кызык болот атты. Азыр аябай чоң эмес, бирок өзүбүздүн жакан мен команда деп айткандан дагы мындай үй бүлөм дейм да, анткени командабыздын ичинде мамилебиз бир туугандай эле да. Эч кимибиз урушпайбыз, баарыбыз сыйлык мамиледе, сый урмат деген нерселер постоянно бар да. Анан өзүмдүн 2 продюсерим бар, Чыңгыз Алиев жана Эрмек Маматов. Продюсер. Чыңгыз Алиев музыкальный продюсерим болуп кетет, анткени сөз ар бир ырымдын сөз обонун ушу Чыңгыз байке жазып берет. Чыңгыз Алиев өзү түзөп берет баардыгын, Жана звукорежиссер бар, аранжировщик бар, Данияр деген, видеооператорубуз бар, Белдияр деген. Ошо ушундай эле команда кичинекей, бирок Миргүл эже бар, коммерческий директор. Самое главное. Учурдан пайдаланып ар бир сиздин командаңызда иштеген мырзаларга, айымдарга айылып кетсеңиз болот. Себеби дегенде кыргыз айтып коет эмеспи? Көптү көрсө гөлү болот дейт. Туурабы? Сиздей сулуу, ажарлуу, таланттуу айымдын аркасында ушундай күчтүү продюсерлер, бир эмес 2 продюсер иштеп аткандан кийин бул жерде демек көп нерсени айтып турсак болот. Ошо эң башкысы өзүмдүн командама, Исипрод Продакшнга аябай терең ыраазычылык айткым келет. Сиздер болбосоңор мен болбойт болчумун, чынын айтканда. Жакшы көрөм. Эң сонун, жакшы. Сизде бир гана мен азыр байкоого турсам, бул ырчылыктан дагы тышкары бир кино жаатында, бир сериал жаатында дагы көрсөк көрөт турчу нерсе бар экен да, мындай тартылсаңыз болот экен. Сунуштар деген болдубу? Азырынча сериалдарга бир көрүңүз өзүңүздү сынап, бир гана ырдап жүрө бербестен деп. Чыгармачыл адам негизи ар түрдүү болуш керек, ар тараптуу болуш керек. Азырынча сунуштар жок, бирок келечекте эми мындай планда бар да, менде негизи өзүм тарткылым келет. Анткени мен өзүм 2017-2018 жылдары профессиональная театральная студия деген бар, Прима деген. Көптөгөн спектакльдерди койгонбуз. Негизи мен театрда ойногом. 2-3 спектакльдарда башкы ролдорду ойноп келгем да. Ошондуктан максаттарым бар. Ал тараптан дагы.
түшүндүк. Анан менин билишим боюнча сиздин өзүңүздүн кесибиңиз негизи эле такыр башка тарап, башка. Бирок кантсе дагы жүрөгүңүз музыканы каалагандан кийин чыгармачылык чөйрөдө жүрөсүз. Ишенесизби, что жашооңуздун аягына чейин ушу музыканы 100% алып кетем деп? Мен ишенем, анткени 2 жыл өзүмдүн профессиям менен аракет кылдым алектен кийинги, бирок болбой эле жан дүйнөм тартты. 2013 жылдан баштап ырдайт экенмин да, анан мен күн сайын 1 саат 2 саат музыкага бөлөм да. Аябай занятой болсом деле 2 саат обязательно машыгам, ырдайм үйдөн. Өзүмдүн комнатам бар, кичинекей студия деп коем мен аны. Ошол жака кирип ырдайм. Анан 12 жылдан бери, 13 жылдан бери ошентип келатсам, таштай албайм болуш керек музыканы эч качан. Таштабайсыз, Буюрса. Жалпы көрүп турган кыргыз элине жандуу чыгармаларды аткарып берүүгө ар дайым даярсыз. Буюрса. Жакшы. Ушунча болуп калды, анан бир жагымдуу чыгарманы сурансам кандай дейсиз? Ушул орундуктан эле эч кандай музыкасы жок эле, бир куплет, бир припевмен сураналычы. Макул. Болобу? Анда жаңы ырымды аткарып берейин, дароо эле. Болот, мейли. Жаңы ырдын бети ачары болсун, анда эмесе Музлайф программасында. Кеттик. Күн күркүрөсө кайгырбастан, көңүлдө дайым ачык асман. Себеби сен, себеби жанымда сен, анда эми калган өмүр. Эки жол кошулган соң, эки жан кошулуп бир болгон соң, багынып бизге бүтүн алам, багынып бүтүн алам, жүрөгүмдө ар бир согуу өзүңө канарын алган. Жүрөгүм сени тандаган. Бай, кол чабуулар болсун. Эң сонун мыкты. Баягы кулакка бал болуп калды го, буякчадан сонун болду, эң сонун. Ушу чыгармалардын арасынан суроо бере турган болсок, музыкалык аспаптардан кайсы аспаптарды жакшы ойноп биле аласыз? Жакшы деп айта албайм, бирок пианино чертем. Өзүм негизи самоучкамын мен. Самоучка. Самоучкалар негизи эле күчтүү болушат. Ачык эле айтыш керек, самоучка өзү менен үйрөнгөндөр булар күчтүү болушат. Себеби дегенде бул нерсе бул тубасага да жакыныраак болот экен да. Ошон үчүн кайсыларды айта аласыз? Пианино. Только пианино. Гитара үйрөнүп атам, бирок окшошпай атат пока что. Эмне болуп атат гитара? Колум жетпей атат. Стоймелерге, струналарга. Кол бир аз начарлашты болду. Жок, кыска экен кол. Астыңкы кылдарга жетип үстүгүлөр жетпей калат. Кээ бир эле аккордторго жетип, анан кыйыныраак аккордторго жетпей калып атат да. Эми ага дагы келем го, үйрөнөм буюрса. Мисалы үчүн сиз пианинону жакшы ойнойт экенсиз, өзүңүздүн билишиңиз боюнча. Анан менин өзүмдүн жакшы көрүп, жан дүйнөмө жаккан, керек болсо түшмөчүн кирип көп кирет да, комуз ойногон мага. Сиздин жан дүйнөңүзгө жаккан кайсыл? Мен дагы ошо аябай комуз үйрөнгүм келет, комуз чертким келет, ага. Түшүңүздө өлүп чертип аткан болосузбу? Ооба. Ойгонуп кетсеңиз эле түш болот. Чын аябай үйрөнгүм келет. Комузду? Ооба. Ошо гитаранын ордуна комуз үйрөнсөңүз кандай болот? Ошо комуз жеңил эле, үч колдуу. Балким ошентем окшойт. Анткени струна азыраак, 3 струна бар. Эч кандай кыйынчылыгы жок экен ал жерде. Жакшы, чыгармачылык жаатында сүйлөшөлү. 2026-дан да кандай пландарыңыз бар өзүңүздүн? Жеке элге чыга элек, элге айта элек пландарыңыз барбы? Чыгармачылыкты алып коелу мындай эле. Чыгармачылык тура турсун бир аз. Башка эмне план болот? Мен ушул жактан аябай скучныймын да. Анткени ошо 2025-те өзүмө убада бергем, бүт жеке жашоомду экинчи планга калтырам. Биринчи орунга чыгармачылыгымды коюп, аракет кылгам, аябай иштейм депчи. Ошондуктан мен 2025-2026 бир гана чыгармачылык менен иштейм буюрса. Бир гана чыгарма, жеке жашоонун баардыгын калтырып коесуз. Бул дагы бир суроо пайда болуп атат. Эгер бирөөнү жакшы көрүп калсаңыз деген суроо кандай болуп калат анда? Чыгармачылык тура берсин мейли. Эми вдруг бирөөнү жакшы көрүп калсаңыз. Буйруп калса, ал жагында эле продолжать этет. Сиз ушул суроодан качып кетип атасыз, секирип эле.
Макул. Жан дегениңизге жаккан мырзалар жөнүндө сүйлөшөлүчү. Кандай мырзаны өзүңүздүн кыялыңыз, кандай мырзаны элестетесиз? Бою, салмагы, кашы, көзү, мурду, кулагы дегени келиңиз. Ачык. Ушу негизи көп суроо беришет ушундай, анан мен баардыгына бирдей жооп берем. Папамдай депчи, папама атама окшош болсо экен деп атам. Аябай мындай жашоодо көрсөңүз серьезный көрүнөт да. Аябай серьезный. Аябай серьезный, даже коркуп калышат. Мендей элеби? Сизден дагы. Даже классташтарым коркчу да папамдан эмнегедир. Анан бирок жүрөгү аябай жумшак адам да. Анан өзүнүн үй бүлөсү үчүн баардыгын кылат. Жанын берүүгө даярбызбы? Мен ушундай болочок жолдошум ушундай болсо экен деп тиленем. Аталар ушундай болот экен, аталар сонун болот экен. Атаңыз деп калбадыңызбы? Атаңыз тууралуу суроо бербесек болбойт. Атаңыз бир учурда ырчылыкка каршы болуп жүргөн, э? Көп эле 3 жылдай каршы болду. 3 жылдай каршы болуп жүрдү. Азыр кандай болду? Кабыл алдыбы? Кабыл алды. Ошо 2025-те мен я доказала. Анан макулдугун берди. Негизи атам каршы болсо деле өзү пианино сатып берчү, өзү синтезатор сатып берчү, бүт аспаптардын баарын атам, студияны атам угуп берген өзү эле. Эми баары бир баласына жан тартып турбайбы, ошон үчүн кандай каршы болбосо деле в любом случае кылып берди да баарын. Менин ийгилигимдин ошо 80% ошо ата-энемден да, колдоосу менен. Ата-энеңиздин колдоосу менен. Жакшы. Дал ушул чыгармачылыкта финансовый жагындагы сүйлөшүп кетели. Финансовый жагына ким каржылап берет көбүнчө? Ошо продюсерлерим азыр. Продюсерлерим өзүбүздөн да чыгат. Эми өзүбүздүн эмебиз бар. Бирок ошентсе дагы жеке жашоого керек болот өзүңүзгө дагы финансовый жагы. Кайсыл жактан, кайсы булактан табасыз? Ырчылыктан элеби же башка жакта да өзүңүздүн айтпай жүргөн, катып жүргөн келе турчу булактар барбы, бизнестер барбы? Азыркы сөйдөгөндө азыркы заманда айымдар чындыгында күчтүү болуп чыгышты баардык жагынан. Өзүм билбейт окшойт эч ким, бирок мен озвучка кылам да. Англисче детский каналдар бар го азыр YouTube тармактарында. Ооба. Ошо англисче озвучкаларды мен кылам да. Англис тилинде озвучка кыласыз. Баракелди, мына сага жаңылык. Кичинекей балдарга. Бул бүгүн эле чыгып аткан жаңылык же айтып жүрдүңүз беле буга чейин? Буга чейин айткан эмесмин. Айткан эмессиз, бүгүн айтып атасыз. Түшүнүктүү. Ушул жеринде эми кененирээк токтойлу. Наконец-то бир чыкты бир нерсе. Англис тили деп калдыңыз. Ушундан баштайлы. Англис тилин жакшы билет окшойсуз. Разговорный. Сүйлөшө алам. Эми бирок андай аябай илимдүү сөздөрдү билбейм. Бирок сүйлөшүп кете аласыз. Оңой эле да. Англис тили мектеп учурунан бери эле келип атабы же кийин эле? Негизи ошо 4-чү, англис тили 5-класста кошулган, мен 3-чү классыман эле баштап курсларга барып баштагам. Мугалимге сажет болчу, мугалим англис тилинде, анда бир айга 20 сом төлөчү. Ошол жака барып жакшы үйрөнгөм, эми өзүмдүн классташтарымдан караганда жакшыраак билчүмүн да. Анан продолжила 9-чу, 10-чу, 11-чи класстарда жеке курсларга барып баштадым ал жактан дагы. Анан Россиядан дагы курсларга мындай көп болду да. Анан негизи англисче тилде көп ырдачым да. Англис тилинде аябай көп ырдачым. Ырдаш үчүн без акцент ырдаш керек да, мындай жагымдуу кылыш үчүнчү. Ата акцент менен ырдаганда башкача болот го. Такалып. Анан ошондуктан мажбур болдум да үйрөнгөнгө жакшы. Ошондо сиз ошол учурда деген англис тилин бир айына 20 сомдон төлөп окучусуз. Бул чындык эле болгон нерсе. Это факт. Факт бул. 20 сом менен сиз айына окуп, азыр 20 сом менен үйрөнгөн англис тили сизге канча сом кириш алып келип берип атат деген суроо. Өзүм жашыма жетет. Жетет деген эми бир аз үчүн чыгарып коюңуз. Азырмаса кошпойсоңуз деле боло берет. Эми чуть выше средней заработной платы в Кыргызстане. Средний заработок болгону ушундай примерно бир 45 миң дейт. 45 миң тегири болот, э? Баракелди, жакшы. Бул озвучкада эмнеден улам келип калдыңыз бул тарапка? Бул же бирөөнө сунуш болуп калдыбы? Бул ТикТокто ошо каверлер тартып баштаганда бир таанышым эле ушундай бир проект бар, ушул жака барып көрбөйсүңбү, солист болуп деп эметкен, сунуштаган. Анан мен барып мындай дароо эле келиштик да, ошо проект
ооба. Мага жараштуу, мен аларга жараштым дегендей. Анан ошондон уже 2 жыл болуп калды иштешип жатканыбызга. 2,5 жыл. Баракелде, эң сонун. Ошо Россиядан келгенде сразу эле ушул жакка кирип кеттирген да. Түшүнүктүү. Кыргызстаныбыздагы чыгармачылык тууралуу дагы сүйлөшөлүчү. Нури, айтсаңыз, Кыргызстаныбыздагы болуп аткан азыркы учурдагы, заманыбыздагы болуп аткан чыгармачылык кандай жүрүп атат, канчалык деңгээлде өсүп атат? Сиздин көз карашыңыз менен айтып бере аласызбы? Сиздин өзүңүздүн кесиптештериңиз, коллегаларыңыз көп туурабы, ырчылар. Ошол эле мисалы Биржан Байбол, Калыс Жакупов, сиздер баары эле бир поколение туурабы? Өсүү жолу кандай болуп атат? Айтып бере аласызбы? Эми мен эстрадага жакында эле келдим да, анан бирок мен байкашым боюнча аябай эле өсүп жатабыз. Особенно менин поколением аябай мындай уровеньди көргөзүп го дейм да. Биз эми ошонун аркасынан ошол себептен берип атам суроону. Сиздердин поколениеңиздер аябай мындай жакшы бир аракеттин үстүндө жүрүшөт. Ооба. Аябай мындай миллениалы да, биздин поколение миллениал болуп калабы. Зумер болуп калып, ошо миллениал аябай эмгекчил экен да негизинде. Эми азыр жашоо өзгөрдү, баары эле контент болуп калбадыбы? Ооба. Ошо контенттин үстүндө иштеген адамдар азыр ийгиликтүү болуп калды го. Ооба. Ырлары дагы ошо контенттен зависит эткен, киносу дагы эле контент канчалык жакшы кылсаң, ошончолук ийгиликтүү болот. Ошо биз аркасынан жетишпей эле бирок аракет кылып атабыз. Анын үстүнө сиздердин поколениеңиздер дагы хайп деген нерсени жакшы үйрөнүп атат окшойт дейм. Ооба, анысы бар. Нурия, мен менен дагы бир аз сүйлөшүп отурайын дедим эле, бирок убакыт учкан куш дейт. Билинбей эле биринчи жарым саатыбыз өтүп кетти окшойт. Бул учурда сизге биз эркин микрофон берели. Чакырганыңыздарга дагы бир жолу чоң рахмат. Аябай кубанычтамын. Программаңыздарды аябай жакшы көрөм, чынын айтканда. Жана мен өзүмдүн угармандарыма, көрүүчүлөргө чоң рахматымды айткым келет. Сиздер болбосоңор, мен болбойт болчумун. Мага жакшы сөздөрдү жазып, мени колдоп жатканыңыздарга чоң рахмат. Сиздерди аябай жакшы көрөм. Баракелде, сизге да чоң рахмат, талантыңызга ташкындай берсин. Чыгармачылык дегеле ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса 2026-жылы 12 чыгарма биз күтөбүз. Буюрса. Болду. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз. Катарыбызда бир жагымдуу чыгарма менен толуктайлы. Катарыбызда Абир Касенов, Сен мени. Андан соң жолугушабыз. Сен мени издедиң, таппадың, эчегимен унута албадың. Мен сендей ойлорго батпадым, балким ошондуктан алыстамын. Сен мени издедиң, таппадың, эчегимен унута албадың. Мен сендей ойлорго батпадым, балким ошондуктан алыстамын. Жаркырап жайнап турасың алдымда, биз жолуккан алмабак эсимде такала. Сүрөтүңдү карап, кыялымды жашап, сөздөрүң оюмда ар дайым жаңырап. Сен мени издедиң, таппадың, эчегимен унута албадың. Мен сендей ойлорго батпадым, балким ошондуктан алыстамын. Сен мени издедиң, таппадың, эчегимен унута албадың. Мен сендей ойлорго батпадым, балким ошондуктан алыстамын. Жүзүңдү эңсеп, сенсиз да таң атпайт. Сүйүмдү жашырып, жолумдан адашып. Жүрөмүн күн санап, сезимимди арнап. Суранамын кайра, айтпачы мага. Сен мени издедиң, таппадың, эчегимен унута албадың. Мен сендей ойлорго батпадым, балким ошондуктан алыстамын. Сен мени издедиң, таппадың, эчегимен унута албадың. Мен сендей ойлорго батпадым, балким ошондуктан алыстамын.
Муз Лайф программасы экинчи жарым саатын баштады, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ар бириңиздерди экранга жакындараак чакырабыз. Себеби дегенде бул учурда, бул секундаларда биздин катарыбызды толуктап, биринчи коногубузду узатып, экинчи коногубузду тосуп алган учур. Урматтуу теле көрүүчүлөр, экинчи коногубуз дагы бүгүн бизде жыйын конок эмес. Жаштардын дагы, каарылардын дагы сүймөнчүлүгүнө ээ болгон маданиятыбыздын мыкты кызматкери, сүйүктүү жекебиз сахнада бүгүн бизде конокто студиябызда Эллада Асылбекова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жакшысызбы? Эң сонун кутман кечиңиздер менен, жалпыңыздардын урматтуу кыргыз калкым, баарыңыздар менен бүгүнкү эфирден сиздер менен амандашып жатканыма кубанычтамын. Биз да сизди көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Сиз менен эфирден көрүшөлү эми көп болду. Көп болду. Көп болуп кеттир. Демек, жаңылыктар толуп кетти деген сөз болуш керек болот. Биринчи эле чу дегенде эле бүгүнкү эфирибизди, бүгүнкү маегибизди акыркы жаңылыктардан баштайлы. Элладайым. Акыркы жаңылык десе концертти кое туралы. Концерттен башкасын айта берсиз, анан концертке да келебиз. Кудай буйруса. Эң сонун жаңылыктар ушул өзүм өнөр дүйнөсүндө жүргөн адам катары кайрадан гана чыгармачылыгыма мындай чабыттап кирип жаткан учурум. Жаңы чыгармалар менен иштешип, комуздун коштосунда жана эстраданын коштосунда учурда ошол Жолболдо Алибаев агайыбыздын көптөгөн чыгармаларын алып ошонун үстүндө иштеп жаткан учурум. Азыркы учурда. Канча убакытта жарыкка чыгат буюрса? Буюрса ошол бир айдын жүзүндө чыгып калат. Жайдан бери иштешип, бир нече чыгармаларын иштеп келатабыз. Ошонун арасынан дагы жүрөгүмө жакын болгон дагы бир 4-5 чыгарма бар. Ошолорду буюрса элдин алдына алып чыгайын деген ниетим бар. Негизги чыгармалардын көбүнчө дебейин, бир 40% клиби жок чыгып калат эмеспи? Ошол сизге клип менен чогуу чыгабы? Буюрса. Туура айтасыз, чындыгында карап көрсөм менен баягы ырсандыгымда көптөгөн чыгармалар бар экен. Анан өзүм да кээде баягы унаада айдап баратып угуп калам да, чыгармаларымды угуп атып, ушунчалык көп эле чыгармам бар экен деп, буюрса ошол клип менен кошо чыгарсам деген дагы бир аракеттер болуп атат. Түшүнүктүү, жакшы. Анан эфирден сырткарда биз жаңы эле сиз келгенде сүйлөшүп калбадыкпы концерт тууралу? Оштогу январь айында болгон концерт, Ошто концерт берип берсиз. Ошол тууралуу дагы бир кененирээк токтолуп сүйлөшө кетели. Кандай болду концертиңиз? Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мен өзүмчө ошол изги тилегимде бир жакшы, ошол жогоруда айтпадымбы, чыгармаларым Кудайга шүгүр эле бар экен, бирок элге ачыкка чыкпай калган депчи. Өзүмдүн чөйрөмдө билишет, негизи мындай калайык жалпы журтка жакшы жет элек да. Анан ошолорду бир таанытуу максатында, элге жеткирүү максатында бир жакшы чыгармачылык концерт берсем деп ойлонуп жүргөн убакытта Ошко барганыма жарым жылдын жүзү болуп калды. Учурда Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда иштеп жатам. Ошол жерде жүргөн кезде анан ал жакта Умар продюсердик борбору менен байланышып калып, сиздин ушул чыгармаларыңыз жакты, ушул боюнча концерт берели деп туруп, январдын чу дегенде эле 2026 жылдын башында 1-ден 5 январга чейин Бабур театрында жеке концерт өткөрүп алдык. Кудайга шүгүр, азыр кичине жеңилдеп, бул жактагы сырттан окуу бөлүмүндө окуума келип жүргөн учурум. Концерт канча күн болду? Бир күн? Концерт 1-ден 5-не чейин. 1-ден 5-не чейин болду, 5 күн бою концерт берүү оңойчулукка турбаса керек. Албетте, мен аябай чочуладым. Бирок ошол Кудайга шүгүр, ал жактагы инилеримдин, сиңдилеримдин, эжекелеримдин жардамы менен, колдон буттан алып, ошол түштүк жергесинде кичине мындай тууганчылык бир касиети башкачараак меймандос эл эмеспи? Ошондуктан баягы өнөрүңүздү жакшы көрсөтөлү деген ниетте жапа-тырмак баары уюштуруп беришти. Ошондуктан мен үчүн, жеке мен үчүн жеңил болду. Мен болгону гана чыгармаларымды ошол элге тартуулап алдым. Азыр көптүр башында биринчи күнү жакшы болгон жок. 1-январь болгон үчүн жарым зал болду. Анан эртеси күнү кайра келе баштады, 3-күнү дагы келип баштады, 4-үнчү, анан 5-чи күнү зал толуп берди. Мындай күндөн күнгө көрүп, бири-биринен угуп, анан сарафан радио деп коет эмеспи, ошол сыяктуу болуп кетти.
Демек 5 күн бою тынымсыз концерт берүү абдан кыйынчылык менен дагы болгон экен, бир четинен. Бирок ырчылардан коштоп колдоп барган биз менен чоң ким барды? Тез бир айдын ичинде 3 жуманын ичинде уюшулуп калды бул. Болгон ошол Умар продюсердик борборунун алкагында болгон үчүн ошол жердеги өнөр адамдарынын ичинде болду. Ал жерде бири-бирин колдоо иретинде максатында өздөрүнүн программасы бар экен. Ошол жакта Умар мырза баш болуп, алып баруучу режиссер жигитибиз Бексултан Алимбеков деген баш болуп, анан өзүбүздүн филармониябыздын ырчылары колдоп берди, жетекчилигибиз колдоп берди. Аалам тобу колдоп берди. Ошентип көптү көрсө көл болот деп эле буюрса өткөрүп алдык. Кудайга шүгүр. Эми анан съемкадан көрөбүз. Жакшы, эң салым. Анан баягы сизди көпчүлүгү билишет, жолдошуңуз тууралуу да сүйлөшөт десек болбойт. Жолдошуңуз да ошол дал чыгармачылык дүйнөдө жүргөн инсан. Замир Байкен эми мен өзүмдүн жеке оюм тууралуу айта турган болсом, Замир Байкен өлө эме канча жыл болду. Замир Байкебиз азыр Кыргызстанда эмес, Кыргызстанда эмес, чет өлкөдө. Чет өлкөдө, Америкада, Качан келе турган болду? Азыр белгисиз. Мындай белгисиздик нерсени күтүп жашаган кичине оорчулук болот экен. Ошондуктан мен азыр учурда чыгармачылыгым менен гана алектенип отурган учурум. Кыздарым жанымда. Документке баары барып, документке такалат. Кудайдын буйругу. Кыздарым баарына документ алып калсак, барып калышыбыз мүмкүн. Түшүнүктүү. Чыгармачылык жаатында дагы сүйлөшө кетели. Бир чыгармачылыктан суроолордон берерден мурда бир өзүңүз жалгыз келебестен комуз менен келиптирсиз. 3 комузду чертип жалпы көрүп турган телекөрүүчүлөрүбүзгө бир жагымдуу чыгармалардан арнап алсак. Элладайым. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен жаңыдан гана ырдап баштаганда ошол Нур Борбор чыгармачылык тобуна келип калдым. Ал жердеги жалаң акын жазуучулар, оончулар Калмурат Рыскулов баш болуп, ошол кезде алгачкы оондордун таратуучуларынын биримин десем болот. Ошол ырларын ырдап жүрүп, анан Күтүү деген чыгармасын жаңы гана үйрөндүм. Кундуз Таштаналиева азыр менин жетекчим болот. Бишеналиева университетинде ошол эжекебиз үйрөттү эле. Жаңы үйрөнгөн чыгарма Күтүү деген чыгарманы аткарып берейин. Баракелде. Жапкан желөпсө тонун гүлүнөн капчыгайыңды гүлдөп алдастайт менин дүнүйөм. Алыста жүргөн жан курбум жарыма окшоп көзүмдөн учуп караның өрүктөй болуп эзилдим. Көкүрөк сана көңүл өрт камоодо калган туткундай. Жарыгы болгон мезгилдин жарымы күндө жарымай, тагдырдан күтсөм неликтен таптырбай кеттиң жанымай. Кыйчалыш жолдун айынан калсам да мезгил өткөрүп, өзүңө бир өгөз салсаң өртөнүп кетем Шудурап күмүш баректер, желсүсү муздак сыдырым. Сагындым сиздин агай деп жалуруп чыкты шыбырым. Көңүлгө түшүп көп сана, көзүмдүн жашын кулатып, колдорум булгап канаттай караның турдуң узатып. Кең дүйнө болуп керемет, кебимдин таппай кыябын, калкылдап барам кайдадыр каркыра болуп кыялым.
Аба, 3 кылдык комуздун коштоосу менен керемет чыгарма болду окшойт, Сонун чындыгында эладайым сизде комузсуз элестетүү кыйын. ооба. Ушул дал ушул 3 кылдык комуздун тарыхы тууралуу дагы сүйлөшүп кетсек кандай сонун болот эле. Бул комуз канча болду бул жак колуңузда ойноп жүргөнү? Бул комуз Орозобай Келтипбаев агайыбыздын комузу, мындай жерге койсом, мындай колум менен кармалайынчы. Комузду аябай ыйтаттайм, аздиктейм, сыйлайм. Анткени ошол комуздун аркасында мен көптөгөн өнөр дүйнөсүнө сүңгүп кирип, көптөгөн жакшы адамдар менен тааныштым. Ошонун аркасынан жер кыдырдык десем болот, элдин батасын алдык. Улуу залкар инсандарыбыздын, ошол эле Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев аталарыбыздын убагында азыр көптөр баталарын алып калдым десем болот. Ошондуктан көргөн жерде комузуңду эч качан таштаба деп бата беришет эле. Мен ушул комузду укканда бир жан дүйнөм бир башкача болуп кетчү бала кезимде. Анан азыр көпчүлүгүн айтып калам, балдарыңыздарда үйдө ушул комуздун күүсүн коюп койсоңуздар, жок дегенди укса дагы биз кыргыз болгондуктан бул табияттан жаралган бул аспап болуп атпайбы? Өрүктөн жасалган комуз болгондуктан бул бизге жакшы таасир берет экен. Мен ошону байкадым. Чет өлкөдө жүргөндө дагы балдарга болгон таасирин байкадым. Ошондуктан комузумду сыйлайм. Бул азыркы соңку дебейин, буюрса дагы комуз алам. Ошол Орозобай Келчинбаев агайыбыздын комузун алып, өзүнүн да батасын алып, ошол мен менен кошо жүрөт, кайда жүрсүң. Сурабаса да каяка барсам алып алам. Жаныңызда Жанымда, жүрөт, ар дайым машинада той жүрөт. топордо. Ооба. Эң жакшы. Ушул чет өлкөдө жүргөн кезде кыргыздын аспаптарынан ушул комуз кулак аябай сонун угулат болуш керек, Ооба. Патриоттук сезимди ойготот. Жана ошол тил билбеген, кыргызча билбеген балдарыбызды ойготот, жүрөгүн козгойт дегенде, бул деген ушундай бир кандайдыр таасири бар. Касиети бар. Ооба, касиети бар. Комуз тууралуу биз буга чейинки келген коногубуз менен дагы комуз тууралуу сүйлөшө кеттик элек. Чындыгында комуз үйрөтөсүзбү өзүңүз негизи сабак? Мен балдарга үйрөтөм. Балдарга. Жаңы үйрөнчүк балдарга үйрөтөм. Жаңы үйрөнчүк. 0дон баштап үйрөтөсүз, Кандай десем, мен жапай үйрөтөм. Жапай дегенде терең кыйнап үйрөтпөйм. Бир аз эле үйрөнсөм болду дегендерге үйрөтөм. Анан аябай чындыгында чоң комузчу болом дегендердин өздөрүнүн адистери бар. Ушундай мугалимдер, күчтүү мугалимдер бар. Ошолорго баргыла деп айтам. Канча убакытта мисалы жаңы үйрөнчүктөргө үйрөтө аласыз? Канча убакытта үйрөнсө болот? Мисалы эң эле аз убакытта үйрөнгөн окуучуларыңыз болду беле? Болду. 1 айда үйрөнүп калышат. 1 айда. 1 айда канча чыгарманы үйрөнүп кетишет ошондо? Ар кандай баланын жөндөмүнө ылайыктуу. Мен айтат элем, бирок музыкага баланы бергенде ошол мугалимди тандаш керек депчи. Анткени шыгы бар болот, шыгы жок болот. Менин максатым эң биринчи аларды мындай музыканы сүйдүрүү, комузду сүйдүрүү болду. Комузга кылган мамилеси. Андан кийин өздөрү эле сурап калышты, дагы кайсы үйрөнөбүз, дагы кайсы күнү үйрөнөбүз деп. Мен өзүм саналуу гана күүлөрдү билем. Ошондуктан айтып атпаймынбы? Өзүм билген эле нерсени баягы жанымдагылар болбой суранат го, ошол учурда эле үйрөтүп калам. Күүлөрдөн саналуу деп атпайсызбы? Канча саналуу болгондо? Бир 5-10 же андан көп? Аз эле. Аз эле. Бирөөсү барбы мындай белгиле турган күүлөрдөн санасак болобу? Азыр бул жактан күү чертпей эле кой. Бияктан мен жөн эле ырдап берейин. Жөн гана ырдап бересиз, Анда мүмкүн болсо анда бир дагы бир чагымдуу чыгарма сурап алышты. Сиз анткени күү черткендердин өздөрүнүн чеберлери бар. Азыр ушунчалык жаштар биздин фольклорго кызыгып, сүңгүп кирип атат эмеспи? Бул нерсе кубандырат. Манаска, ошол айтышлык өнөргө кирип атышат. Күүнү дагы жакшы өздөштүрүп аткан жаштарыбыз өсүп келатат азыр. Ошон үчүн мен алардын алдында күү чертким келбейт. Ырдап берейин. Ардыбек Бедияров агайыбыздын Күлгүн жаш деген чыгармасын өзүм жакшы көрүп ырдайм. Ошону ырдап берейин. Кеттик.
сендеги чоктун эми кайсыл топко аударып коштуң мени айрылгым жок айрылбас аргамда жок кош бол менин алтыным кош бол жалын жаштыгым кош бол эми кош бол эми жылаң аяк суу кечкен сайда калды жылгалардан гүл терген жайда калды ишке тойбой ыр менен күн батырган гүлгүн жаш жалын жаш о жалын жаш кайда калды айрылгым жок айрылбас аргамда жок кош бол менин алтыным кош бол жалын жаштыгым кош бол эми кош бол эми кош бол эми бали кол чабуулар болсун. Керемет, эң сонун. Сизди мындай үнүңүз менен, мындай добушуңуз менен мындай токтотпой эле дата бергим келет чындыгында. Бирок ошентсе да маегибизди улантышыбыз керек. Чыгармалардын көбүнчөсүн азыр карасам, сиз ырдап атканда жүрөктөн чыккан чыгарма жүрөккө жетет деп айтат эмеспи? Чындыгында жүрөккө жетип кетет экен. Анан чыгармаларды көбүнчөсү байырчылар бир ырды чыгарардын астында кээ бирөө обонуна карайт экен, кээ бирөө сөздүгүнө карайт экен, кээ бирөө да бир башка нерсесине карайт экен. Ошол суроомду түшүнүп деле калдыңыз окшойт, эмне жагына карайсыз көбүнчө? Эмнесине басым кыласыз? Мен аткарууда чындыгында обонуна карайм. Өзүм башкалардын чыгармасын аткара турган болсом, обонуна карайм. Обондор ушундай бир кайрыктар менен, сиз айткандай кулактан кирип жүрөктөн орун алган чыгармалар болуш керек. Ооба. Анан эгерде мен обон жаратат турган болсом, албетте сөзүнө карайм. Ошол кыргыздардын сөзүнүн таасири күчтүү. Ошол эле бир эле сөз менен адамдын маанайын көтөрүп коюшубуз мүмкүн. Бир эле сөз менен адамды кандай десем, маанайын түшүрүп коюшубуз мүмкүн. Ошондуктан бир жакшы, бир сап болсо дагы адамдын турмушуна таасир эте турган бир жүрөгү болот да ырдын. Ошол нерсеси болгондо эле тык деген деле анан обон жаратыш керек экен дейм дагы. Ошентип анча-мынча обон жаратып калам кээде. Обон жаратып. Жакшы. Азыркы учурда бир гана чыгармачылык менен алек болуп атасызбы, же дагы башка биз билбеген азыркы учурда айымдар көбүнчө бизнес жагына да болуп баратышат. Мүмкүн сиз дагы болуп бараткандырсыз чыгармачылыктан тышкары. Эмне менен алек болуп атасыз? Негизи жөндөмдүүбүз адам баласы, ар бир нерсе өзгөчө кыргыз калкы десем болот. Анан кыргыздардын айымдары десем болот. Колдон келишинче зерип кетебиз, бир нерсе жаратып турушубуз керек. Мен учурда ошол айтпадымбы, Рыспат Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармонияда эмгектенип жатам. Ал жерде азыр жаңыдан гана түзүлүп жаткан мыкты талант жаштарыбыз чогулду. Ак санат тобунда бирге ал жакта ырчы катары эмгектенип атам. Жетекчибиз Калдар деген жигит Алам тобунда жетектейт. Дагы Ош технологиялык университетинде маданий эстетикалык борборунда ошол студенттер менен иштешип жатам. Аларды ушул кароо сынактарга даярдайбыз. Таланттуу балдардын талантын таап чыгып, ошону тартуулайбыз элдин алдына. Анан мен өзүм дагы Бишкек гуманитардык университетте окуп жүргөндө бизди да тандап алганда.
ал жакта ошол конкурстарга катышып жүргөнбүз. Ошол сыяктуу ошол жактан алган методикаларымды бул жакта колдоном. Анан бизнес жаатында десеңиз, мен аракет кылып көрдүм. Мындай соодачылык, муну алып кой деген нерсеге мен талантым жок экен. Анан колумдан келген нерсемди эле ошол чыгармачылык дүйнөмдөгү өнөрүмдү сыраган жерлерге, өнөрдүн баасы жок дейт. Адамдар өздөрү баалаган жерге барып, өз өнөрүн тартуулап, чыгармачылыкта, жашылык тойлордо, концерттерде кызматыбыз негизги биринчи орунда кызматым ошол. Түштүктө. Чыгармачылыкта жалпысынан жүргөнүңүзгө канча жыл несе болду? Канча жылдын жүзү болду? Чыгармачылыкта мен ошол бир 15-16 жаштан бери эле аралашып жүрөм. Негизи. Кандай десем, ортодо мындай бир калыпта өтө деле мындай жарк этип кеткен деле нерсем, чакырган жерлерге барып коебуз, анан угармандарыбыздын алдында сыраган жерлерде чыгармаларыбызды аткарып коебуз десем болот. Бирок каржап бер жагы менен бир 20 жыл. Ооба, 20 жылдын жүзү болуп калды негизи. Ооба. 20 жыл деген бул оңой жыл эмес да, чыгармачылык чөйрөсүндө жүрүш деген. Төрөлгөн бала 20-га чыкты да. Ооба да, ошол да. Анан артта келаткан азыркы жаш ырчыларды көрүп атасыз. Жаш ырчылардын ырларына да күбө болуп жүрөсүз. Ооба. Өзүңүздүн дагы бир ой пикириңиз, кеңешиңиз бардыр деген оюм болуп атат да. Кандай кеңеш берет элеңиз өсүп жаңадан чыгып аткан ырчыларга? Жаштар кубандырат мени. Азыркы жаштардын изденүүсү, атаандашуусу бири-бирине болгон, бирок ошол эле учурда деген нерсебиз бар да. Ушинтип элибиздин табитин дагы ооба, табитин кичине өзгөртүп алабызбы деген ниетте. Менин оюмча, фольклор жаатында дагы, эстрада жаатында дагы жакшы таланттуу жаштарыбыз өсүп келатат. Эмгектенип жатышат, ошолордун өсүрүн көрүп. Бирок жанагы искусственный интеллект дегенден кооптоном. Ырчылардын деле кереги жок болуп калчудай сезилет. Бирок деген нерсе бар, чыныгы талант, табигый нерсени ошол жанынан укканда бир башкача таасир берет адамга. Ооба. Искусственный интеллект жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Көрдүңүзбү? Чыгармаларды угуп көрдүңүзбү? Укканга сонун. Укканга сонун. Укканга сонун. Как будто бир эле кыргыз бир ырчы сырдап аткандай эле, сезилет. Табигый нерсеге баары бир жетпейт го. Угуп, мындай жактырып койгонго болот. Түшүнүктүү. Жакшы. 2026 жылга дагы кандай планыңыз бар? Ушул акыркы суроолорубуздун бири болсун. Мен негизи фольклорго көбүрөөк ыктагандыктан ушул жакшы бир концертте өзүмө башынан бери мага көмөктөшүп чыгармачылыгымды колдоп келаткан адамдардын катышуусунда, анан дагы өзүмдүн устаттарымдын катышуусунда концерт берейин деген негизги тилегим бар. Буюрса, пландар да бар. Качан экени азыр белгисиз. Ошого азыр даярданып, өз ара чара даярданып жаткан учурум. Ушу 2026 жылы концерт берейин дейсиз, 26 жылдын күзүндө. Күзүндө. Кудайым буюрса. Түшүнүктүү. Демек, буюрса 2026 жылы эл адайынан чоң шоу бир концертти күтсөк болот экен. Кудай буюрса. Азыр дагы анонс кылып, реклама кылып айта кетсек деле болот экен буюрса да. Эң жакшы. Ада акыркы бир суроолорубуздун бири, комуздан тышкары кайсы аспапты жакшы жан дүйнөңүзгө жакын алып жүргөн аспаптар барбы? Оз комуз үйрөнүп атабыз азыр, чопочорду үйрөнүп атабыз. Чопочор, оз комуз. Бирок эң негизгиси комуз жан дүйнөмө жакын. Комуз жан дүйнөмө жакын, жанымда жүрөт десем болот. Сырдашым, муңдашым деп айтат эмеспи? Кайгырганда, кубанганда жардамга келет. Жакшы. Эң сонун мыкты суроолорго мыкты жоопторду кабыл алып алдык. Ошентсе дагы баягы алтындай убактыңызды кыйып келип берүүгө сизге чоң рахмат. Бул учурдан пайдаланып сизге жалпы кыргыз элине сизге эркин микрофон берели. Чоң рахмат. Ошол Музлайф телекөрүүчүлөрү абдан көп. Ошолордун баарына чын жүрөгүм менен салам айтам. Ар бир үйдө тынчтык болсун, бак-бат жашоо болсун. Сиздердин жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ошол бизге окшогон өнөр адамдарын элге тартуулап жүрө бериңиздер. Биз дагы жакшы жаңылыктар менен сиздерге келип туралы. Дагы амандыкта жакшы жаңылыгыбыз менен көрүшкөнчө бар болуңуздар. Сизге да рахмат. Чоң рахмат. Анда сизде уруксат болсо, мүмкүнчүлүк болсо сахнага узаталы дагы жагымдуу бир чыгармаңызды.
сахна төрүнөн угуп алалы. Урматтуу, сүйүктүү биздин телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Бир гана кийинки эфирде көрүшкөнчө, амандашканча сак саламаттуу болуңуздар, бизден алыстабаңыздар. Сахнабыздын төрүнө кайрадан кыргыз эстрада жылдызы Эллада Асылбекова бир гана сиздер үчүн жагымдуу чыгармасын ардайт. Кабыл алыңыздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен туптар 60 миң тою Арген Рисбеков болуңуздар болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар, бар болуңуздар.